Кара Суу районунда сел агызып каза болгон 6 адамдын 4-өө бир үй бүлөдөн болушкан. Ош Алай Унаа жолундагы сел кырсыгынан 6 адам каза болуп, 2 адам жабыркады. Бул тууралуу УКМдин маалымат борбору билдирди. Эскерте кетсек, Ош Алай Унаа жолунун 58-чакырымында жеңил унаа сел суусуна агып кетип, жерине куткаруучулар тартылган. Маалым болгондой, унаада бир жарандын ичинен 6 адамдын жансыз денеси табылды. 2 адам арганда жаракаттар менен медициналык мекемеге жеткирилди. Учурда жабыркагандарга медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Каза болгон жарандардын жансыз денелерине тиешелүү экспертизалар дайындалып, окуянын бардык жагдайларын тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле өздүгү тактала элек жабырлануучунун ким экендигин аныктоо боюнча тиешелүү кызматтар тарабынан иштер улантылууда. ОКМ жарандардын нөшөлөп жааган жамгыр учурунда тоолуу жана сел коркунучу бар аймактарда өзгөчө этият болууга, аба ырайы боюнча берилген шашылыш эскертүүлөрдү так аткарууга чакырат. 10 миңден ашык адам көз жумушу мүмкүн. Венесуэлада күчү 7,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Венесуэлада 24-июндан 25-июнуна караган түнү акыркы жылдардагы эң күчтүү жер титирөөлөрдүн бири катталды. Алгач магнитудасы 7,2, андан кийин 1 мүнөт өтпөй 7,5 балдык экинчи күчтүү жер титирөө болгон. Эпицентри өлкөнүн түндүк батыш тарабында, борбор шаар Каракас шаарынын болжол менен 160-170 чакырым батышта жайгашкан. Көп кабаттуу имараттар жабыркап, айрымдары урап түшкөн. Аэропорт жана метро убактылуу жабылган. Өлкөдө өзгөчө кырдаал режими жарыяланып, куткаруучулар урандылардын алдында калган адамдарды издеп жатышат. Алгачкы маалыматтар боюнча каза болгондордун саны 10 миңге жетиши мүмкүн. Жер титирөөдөн кийин 20дан ашык кайталанган силкинүү катталган. Бул кырсык Венесуэлада акыркы 100 жылдагы эң оор сейсмикалык окуялардын бири катары бааланууда. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кыздары кыйын кыргыздын жолдошуна кол кабыш кылып чөп чапкан келин. Социалдык тармактарда жолдошуна жардам берип чөп чаап жаткан келиндин видеосу тарады. Интернет колдонуучулары кыргыз кыздары билбеген иш жок деген өңдүү комментарийлерди жазып калтырышкан. Япония катуу силкинди. 7,2 магнитудалуу жер титирөө катталды. Алдын ала маалыматтар боюнча жер титирөөнүн очогу Аомори префектурасындагы Хатинохие шаарынан 67 чакырым түштүк чыгышта жайгашкан. Адистер очоктогу силкинүүнүн күчүн кыйратуучу деңгээлде баалашууда. Азырынча жабыркагандар, кыйроолор же цунами тууралуу расмий маалымат айтыла элек. Социалдык тармактарда Ошто белгисиз жаран аялды жулкулдатып түрткүлөгөн видео тарады. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен жолдошум рак оорусу менен ооруп, Индия мамлекетине барышка мажбур болуп турабыз. Акыркы 4-степень деп беришти. Бишкектен чыгарып койгон. Каражатыбыз жетишпей жатат. Жардам бериңиздерчи суранам. Ишенгенибиз ушул. 5 балабыз бар. Жардам бергилечи суранам. Жолдошум жок, элестете албайм. Жардам бергилечи суранам, кыргыз элим. Күндөн күнгө солуп бараткан мен үчүн ушунчалык азап болуп баратат. Жардам бергилечи суранам. Банк номер 551 91 95 20 Маратчы деп чыгат. Банк күйөөмдүн атында. Эгер Россия өлкөсүнөн котором дегендер болсо, Сбербанк күйөөмдүн бир тууган
Үкөсү, суранам кыргыз элим, жардам бериңиздер. Биздин ар бир күнүбүз, минутабыз эсептелүү. 1 сом болсо дагы, 5 сом болсо дагы сиздердин салымыңыздар менен күйөөм 5 балам атасыз калбасынчы. Суранам. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Ушул балам оор илдетке чалдыгып калды. Өтө оор. 5 неберем бар. Ошко бардык, Бишкекке бардык, такыр айла таппадык. Айласынан эми Индия өлкөсүнө барышка мажбур болдук. Силерден боорукер кыргыз элим, жардам сураймын. Колуңардан келишинче 5 сом, 10 сом болсо дагы салымыңарды кошуп, ушул балам эсен аман силердин жардамыңар менен, кошкон салымыңар менен, силердин дубаңар менен эсен аман кайтып келишин, ушул маңдайыбызда эле отурсун. Агылайын элим, жардам бергиле.